болду. Açık açık керек. Шайлоонун өтүп өтүшүнө. Бирок ошол нараазычылыкты угуп, анан кийин мыйзамдуу чечим кабыл алганга чейин жеткирбей топулаң салган күчтөр, алар провокаторлор. Алар шайлоо жөнүндө ойлогон жок. Алар мамлекеттен түштүк кетсин. Бүгүн өзүбүзгө бийлик тийсин деген күчтөр, урматтуу туугандар. Биз каршыбыз ал күчтөргө. Каршыбыз. Биз талап кылабыз. Мыйзамдуу жолго Кыргызстаныбыз түшүш керек. Легитимдүү президентибиз, өз укугун пайдаланып, бүгүнкү кырдаалда чечимдерин чыгарыш керек. Легитимдүү өкмөт иштеш керек. Легитимдүү жоғарғы кеңеш бүгүнкү күндө кырдаалды түздөш керек. Ошол жөн менен биз мыйзамдуу жолго түшүп, жапжакшынакай цивилдүү чогулуштарды сыйлаган, элибиз ынтымак жашаган мамлекет болобуз, урматтуу туугандар. Анан ушинтип бөлүнүп жүрөсөк, каяка барабыз? Бөлүнбө кыргыз, бөлүнбө дейт. Кандай дейсиңер? Анан сен башка жактансың, сен бул жерден эмессиң деп иштетпей, каалаган сөздөрүн сүйлөп дегендей, отургузбай, мөөнөтүнө иштегенге жеткизбей аракет кылгандарга мен ойлойм, жалпы кыргызстандыктар каршы буга. Кыргызстан бирбиз. 1000 жылдап биздин ата-бабалар коргоп, сактап бизге тапшырган жерибиз, эли менен, дини менен, тили менен, үрп адаты, каада салты, нарып-дашыры менен, урматтуу туугандар, келечекке тынчтык жол менен гана, биз менен талашпай, урушпай, мыйзамдуу жол менен жашап гана келечекке урпактарга биз тапшыра алабыз, урматтуу туугандар. Ошон үчүн Кыргыз Республикасынын ар бир жаранынын ыйык милдети кыргыз мамлекеттүүлүгүн, эгемендүүлүгүн сактоо, бекемдөө, түбөлүктүү кылып урпактарга тапшырып берүү. Бул жол бир гана жол, конституциялык жол, тынчтык жолу, мыйзамдуу жолу, ынтымак жолу. Бар болуңуздар, барыңызга чоң рахмат, урматтуу туугандар. Достор, бул жерде жаштардын атынан Бедер деген жигит сүйлөйм деп турат. Асылбек мырза, сиз азыр мыйзамдуу парламент деп кимисин айтып атасыз? Азыр мурункусуңбу же кече шайлангансыз? Мурункусуна? Азыр урматтуу кыргыз элим, азыркыны мыйзамдуу дебесеңиздер, демек элдин талабы менен макул экенсиздер да анда. Элдин талабы жанагы мыйзамдын азыркы жанагы шайлоонун легитимдүүлүгүн жокко чыгаруу, жыйынтыгын жокко чыгаруу болуп атты да. Ошон менен макул экенсиздер. Элдин талабы менен макул боло албайбыз. Элдин сөзүн баары угушубуз керек. Кандай десеңиз? Ооба, ошону эртерээк айтпай элеңиздер, кече саат 8ге чейин айтпай элеңиздер. Аны айтылат, уже эсептеп, нары берип айтылат. Наразычылык дайым болушу керек. Сөз деген сөз дегендей. Ар бир адам наразы болсо дагы мамлекет депутат болуш керек. Бирок мыйзамдуу жол менен аны чечиш керек да, кандай десеңиз? Ошол наразычылык баары эмне десек, арыздар менен келет. Кандай десек, арыздар менен келет. Акт түзүү менен келет дегендей. Ал боюнча ар бир ошол легитимдүү, мыйзамдуу түзүүгө реагирование деп коет. Мамлекет тарабынан болуш керек. Болбой калса ошондо мындай каршылык көрсөтсөк болот. Сооронбай Жээнбековду иштетпей койду деп атасыз да, бирок Сооронбай Жээнбековду түштүктөн деп жакшы иштетпей койду дегендей мааниде айттыңыз. Бирок парламенттин 95%, мындай алганда бир 110 депутат президенттин айтканынан такыр чукчу эмес да. Анан кантип ал иштей алган жок? Кантип иштетпей койду десе болот? Мен аны айтпай эле турам. Иштетпей эле жакшы эле Кудайга шүгүр. Парламент колдоп турду президентти. Кудайга шүгүр. Биз бир муштумбуз. Кыргызстандыкпыз. Бир элбиз, бир журтпуз. Ачык айтыш керек. Биз кыргыздар жалпы тегерегибизде жашаган. Башка улуттарды дагы бекемдөөчү биринчи элбиз. Буга эч шексиз бул. Анан биз эч качан бөлүнбөшүбүз керек, сен айткандай. Түндүк, түштүк, чыгыш, батыш деп эч качан. Бул ачык айтам. Бирок азыр сиздердин партиянын талапкери болуп кеткен мына Бекмырза Эргешев баятан бери биз оштуктар өзүнчө болушубуз керек, оштуктар деп атат, каракулжа деп атат. Ушундай сөз кайра айтылып атат, аркалыктар деген сөздөр айтылып атат. Жокмун, мен азыр келдим. Мен өзүмүн эмес, ачык айткан, биздин ата-бабалардан бери бизге кылган турабыз. Башка жол жок.
Қалғаны бөлгөндөр Құдай сақтасын. Қайерде болбасын алар бөлгөндөр шақылы. Азыр бир суроо азыркы абалга сиздердин кадамыңызда кандай болду? Эми Бишкекте абал күчүп кетти. Мен ачыгын айтайын. Азыр түндүк түштүк кылып бөлүп алабыз деп коркпой атасыздарбы? Сіздерге ачыгын айтайын. Мен шайлоодон кийин Бишкекке бара элекмин. Бул жерде шайлоочулардан жолу. Мен Каракулжадан чыккан жокмун. Каракулжа районунан мен шайлоочулардын. Каракулжага эмне үчүн эч кимди киргизбей койдуңуздар? Эмне үчүн бир дагы партиянын баннерин көрбөдүм? Мен барып келдим мисалы. Атамекен партиясынын болгон 3 баннерин көрдүм. Ооба. Таанышканымдан кубанычтамын. Жок, андай эмес. Ал жерде Мен башкасын көргөн жокмун. Жок, реалдуу. Бир тарапта айтып атам. Атамекендики дагы турат. Атамекендин болгон 3 баннерин Балар көрдүм. өзүнө ошон үчүн ошону чийсем эмне кылайын? Замандаштыкты турат. Бардык бар жерде. Ачык айтайын. Бардык мына Атамекенден биздин Каракулжада 9 кандидат бар. Замандаштан, республикадан, бардык партиялардан, мына сен айтып жатсың. Сен просто нараак сен барган жоксуң. Сураныч туугандар. Эч качан кыргызды бөлбөйлүк. Кандай дейсиң? Кыргызды бөлбөйлүк. Жер-жерге дегенде, бир болойлук. Аны ким бөлөт? Кыргызды душман бөлөт. Бөлүнүү кимге керек? Биздин сырткы душмандары керек. Кыргыз бир болсо дайыма, ынтымак болсо, мыйзам менен жашасак, биз күчтүү мамлекет болобуз. Азыр мындан кийинки кадамыңыздар кандай болот азыр? Мен азыр ошол жерде митинг болуп атат деп угуп келдим. Анан менин да шайлоочуларым бар. Анан чыгып сүйлөп коесузбу эле, чыгып сүйлөдүм. Биз көтөрүп болуп кетти. Ал жерде мыйзамдуу жол менен баары чечиш керек. Сиздер азыр Бакиев тилчесинен кылабыз деп атасыздарбы? Кандай болот? Легитимдүү президент бар ал жерде. Өзүнүн легитимдүү укуктарын колдонот. Азыр эми мамлекеттин башчысы болгондон кийин дегендей мыйзам чегинде мен ойлойм мыйзамдык мындайча айтканда багытка мамлекетибизди бурат. Ошол эле баардыгыбыз ошону каалап, баардыгыбыз ошону каалап, Качан чыгат? Элдин астына качан чыгат? Акчасы жок болсо да эл шайлап алат андай адамдарды. Бул Дөнөкөй гана шылтоо. Эгерде шайланыш үчүн болсо да бир башка Шайлоо кандай өттү? Таза ыплас өттү, аябай ыплас өттү. Койдой сатып алды элдин бардыгы, коросу менен сатып алды. Таза шайлоо өткөн жок. Буксин наркош. Gözün arasına Алектен чыгып кетти эми. Жок,